Анан мына ушул дагы бир эскертип кетүүчү нерсебиз бар. Мына күн ысып калды. Эми айтпайлы десек иланчы жок болуп атат. Айтыш керек болуп атат да. Кээде мисалы аялдар жабыныш керек, мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек десе, аялдарга эле асыла бересиңер деген сыяктуу сөздөрдү кылып калабыз да. Эми айтпасаң бир жолу чечпеген эки эле нерсеси калды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде айтат: "Мен эки түрдүү адамдарды көрдүм. Алар сөзсүз тозокко кирет" дейт. Эки түрдүү адамдарды билем дейт. Алар сөзсүз тозокко кирет дейт. Алар кимдер десе, касиятун ариятун мумилатун ала зина дейт. Кийинген жылаңачтар дейт. Кийими бар жылаңач сыяктуулар дейт. Кийим кийет, кийими бар, бирок анын жукалыгы себебинен ич кийими көрүнүп турат. Кийими бар, анын тардыгы себебинен ич кийими билинип турат. Ал кийинген жылаңачтар деп сыфаттаган пайгамбар алейхиссалам. Алар сөзсүз тозокко кирет деген. Пайгамбар алейхиссалам башка хадистеринде айтат: "Ла'аналлахул ал-мутарajjila минан ниса бир-rijal." Аллах Таала аялдардан эркекке окшоп кийингендерди каргыштаган дейт. Ошондой эле эркектерден аялга окшоп жүргөндөрдү да каргыштаган дейт. Кийинип атканда аялдарыбыздын кулагына бир аз алтын сырга болсун, кулактарына түйүп алсын ушул сөздөрүбүздү. Бул жакшы нерсе эмес, жакшылыкка алып бара турган нерсе эмес. Аллах Таала аял затын баалуу кылып жараттыбы? Баалуу бойдон калыш керек. Аны ачып чачып ала турган болсо, анын кадыр баркы да кетет, эртең акыретин да күйгүзүп алат. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu aleyhi ve sellem nabiyya wa rasulah. Жараткан Аллах ушул жумаа күнүндө бардыгыбыздын кылган дуаларыбызды, ибадаттарыбызды жалпыбыздан кабыл кылгын я Раббал аламин. Я Раббал аламин. Ушул жумаа күнүндө айтылган аяттарга, хадистерге амал кылып жашоону бардыгыбызга насип кылгын я Раббал аламин. Я Раббал аламин. Бардыгыбызды Ахлу сунна вал жамаадан тайдырбастан, Ахлу сунна вал жамаага бекем кылгын я Раббал аламин. Аталарыбыздын динине бекем кылгын я Раббал аламин. Пайгамбар алейхиссаламдын динине бекем кылгын я Раббал аламин. Ушул улуу заттардын аркасынан ээрчип, улуу заттардын туура жолуну урпактарыбызга туура таризде жеткизип берүүнү жалпыбызга насип кылгын я Раббал аламин. Аялдарыбызга шарм хая уят берген я Раббал аламин. Аялдарыбыздын кийимдерине, аялдарыбыздын ибадаттарына бир аз өзүң жакшылык берген я Раббал аламин. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم